Амансыздарбы мекендештер, бүгүн 27 май кезектеги дагы бир кардарыбыздын сделкасын аяктап бүтүрдүк. Мындай квартира 6 миллион 400гө первоначальный взнос берилди. 1 миллион 921. Ставкасы 27. Кредитный средства 4 миллион 479 чыкты. Ежемесячный платеж 100 миңге айланды. Ошол мекендештер ушул параметр менен үйдү алдык. Кыздын жараны менен алдык да квартираны. Сделкада бир аз неме болду, түшүнбөдүңүздөр болуш керек. Толугу менен азыр көбүнчөсү кардарлардын ключун алганда сезимдери башкача болот. Мен ошо Кэшин недвижимость агентствосуна видеодон, YouTube'дан көрүп эле, бир эле видеоңорду көрүп, звонок кылып, барып, Самара Нарматова менен консультация алып, 20 ноябрда 24-жылы. Анан кийин 10 күндөн кийин барып, Жаныбекке договор түзүп келдик. Анан ноябрда тапшырган болсо, эми майга чейин эмне мынчалык узарды экен дей турган болсо, бул жерде менин эмем болду. Себеби мен өзүм шерик жолдошум болду. Ооба, жолдошумдун эмеси госуслугасы окшобой калды. Андан кийин жаңы жыл болуп кетти. Жаңы жылдан кийин балам договору эмеден чыкпай калды, базадан. Анан ошентип мартка чозулуп кетти. Мартта майрамдар болду, антип минтик. Анан бирок өзүмө эме таптым, бир тууган эжеми. Бул 1-апрелде. 1-апрелде эме шерик болду. Экисинде эле одобрение чыкты бир күндө. Бир күндө одобрение чыкты. Апрель ичи үй издедик. Бир үй көрдүм, жакпады. Анан мен дагы өзүм бошошума карап эме кылып калдым. Апрель дагы бүтүп калды. Апрель бүткөндөн кийин ставкалар түшө баштады. 28,5 ставка менен одобрение чыккан мага. Биринчи 3 миллион, андан кийин 6 миллион. Ошо 6 миллионго биз үй издегенче дагы ставкалар түшүп 27ге түшүп калды бул пешене. Анан ушу майда эме кылдык. Кайра 3-чү одобрениеге тапшырып 6,5 миллион берди. Анан ошондон бир үй көрдүм, ошол үйгө токтолдук. Үйүңүз жөнүндө айтып койсоңуз, Город Шелководан 3-чү этаждан кирпичный дом, 44 квадрат метр.
евро ремонт менен, даже бытовой эмелери менен, бардыгы техникалар менен жакшы пешенебизге сонун үй туш болду. Ушу силердин эмеңер менен, себебиңер менен, ушу силер себепчи болдуңар. Мен ушул Кежи недвижимость агентствога ыраазычылыгын билдирип кетем. Самара Нарматовага, Зульфия, саңа, мына кыздарга, Аселя, Жанбек, Альфия, аябай баарыңар сонун иштеп бердиңер, сонун жакшы мамиледе, токтоо аябай сонун команда экен. Мен ушу эмеден пайдаланып, ушу кыргыз элиме дагы үй алам деген жакшы эмелер иштерине, ушу үй алам дегендерге мен ушу Кежи недвижимость агентствосын сунуштайт элем. Рахмат баарыңарга, Зульфия, рахмат, Асель, рахмат. Ушу Кежи недвижимостька баарына рахмат. Ушу үй кут болсун, жакшылыктар болсун, биздин кыргыз мекендештер көпкө үйлүү боло берсин. Эми бул жакта үйлүү болгонун себеби бул азыр бүт документация кыйын болуп калды. Өзүң үйүң болуш керек болуп калды. Квартплата көбүрөөк төлөп калдык. Эми көрүп атасыңар, күндө закон чыгып атат. Ошого өзүңкү жакшы, өзүң регистрация койсоң, өзүң үйүңдө жашасаң, мен ойлойм, недвижимость эч качан артка кетпейт, токтоп калбайт, өсөт, только өсөт. Ошон үчүн ушу мекендештерибизге только ушу жакшылыкты каалап, үйлүү болуңуздар деп кетмекчимин. Банктагы сделкабыз аяктап бүттү. Сөзүбүз бир аз бүтпөй калды болчу. Толкунай эженин атына үй оформление болду. Эже сиңдилер, кардарларыбыз биринчи өзү негизи Толкунай эже келип баштаган, андан кийин эле Нургүл эже баштады. Эми насипкен созоемщик болуп калды. Нургүл эже, Толкунай эже болсо үйгө оформление болду. Толкунай эже, азыр сезимдериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз, кандай сезим болуп атат? Эми ишенди болуш керек кардарлар, себеби көп эле документи бүтмөйүнчө биздики чындап эле болдубу деп кыжалат болушат. Азыркы сезимиңизди бөлүшүп кетсеңиз болот. Саламатсыңарбы? Сезимдер боюнча айтсам, сезимдер аябай толкунданып атам. Пока сделка болмачу эми баягы чуркап жүрдүк биз деле, анан баягы ишенбейсиң да, качан колуңа уже документи, уже купли продажа болгондон кийин сезимдер бул эми айта албайсың да, сөз жетпейт. Аябай волнительный болду. Бирок волнение сүйүнүштү, аябай жакшы. Анан ошо Кежи недвижимостька эмнени айтмак мен, ушу ноябрь айында келгенбиз. Ноябрь айында дагы ошо тапшырып, документтерди чуркап, убак сааты, буйрук насип ушул күнгө туш болгон экен, бүгүнкү күнгө. Ошо Кежи недвижимосттун командасына аябай ыраазычылык айтам. Чынын айтканда мындай жаман дагы сөз болду. Эми андай болот. Эми бардык жерде баягы жумуш арасында эми болот да андай нерсечи. Анан кийин эң негизгиси ушу колубузга документ тийип, ошого ыраазыбыз. Аябай толкунданып аткан, эмне деп сөйлөөрүн сөз да таппай турбайбыз, чынын айтсамчы. Ошо Кежи недвижимосттун командасына, Самара Нурматованын ошо командасына баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Бардыгы жалпы оперативно иштеп, ошо аз убакыттын ичинде ошо квартиралуу болдук. Квартира дагы аябай бизге жакты. Город Шолпадан центральный, жолу дагы центральный, улицасы да центральный, евроремонт менен аябай бизге көңүлүбүзгө топ келген квартира болду. Ошо. Анан Нургүл эже айтып калдыңыз го, сиз биздин туугандарыбыздын көп эле үй алып калды деп. Анан үй алуу жөнүндө качан ойлонуп баштадыңыздар? Эмне түрткү болду үй алганга? Бул менин бир тууган иним 2019-жылы үй алган. Ошол жылдан бери эле алар дагы айтат, алгыла, бул аябай жакшы эме депчи. Анан негизи мен өзүм келгениме 5-жылга кетип атат. Ушул жака келгенден баштап эле мен үй алышым керек, үй алгандар башкага төлөп атабыз да. Андан көрү өзүбүзгө калсын, ошол төлөгөнүбүз үй калат деп ошондон бери ойлонуп келе атабыз.
Эми буйруса, Кудай кааласа, мынакей. Бир тууганым алды, бул менин алганым. Сөзсүз түрдө. Ооба. Өзү менден мурун барган бул. Баягы базага эмеси кирбей калган үчүн договору иши болбой калды эле. Мынакей буйруса биринчи эжеге, анан кийин сиңдиге болот дейт. Буйруса дагы силер менен иштешебиз. Мени дагы үйлүү кыласыңар. Ушул силердин ар бириңерге ишиңерге ийгилик, каалайм ушу Кежин недвижимость агентствосунда иштеген командаларга үй бүлөлүк бакыт, ушундай заманыбыз тынч болсо, буйруса бул үй бардык жерде болсо, сонунда бул Москва болобу, башка болобу, бардыгы айтат го кошунаң тынч, өзүң тынч. Биздин кошуна өлкөлөр тынч болуп турса, биз өзүбүз тынчпыз. Ала өрөбүз үйдү силер аркылуу. Кудайым силерди себепчи кыла берсин, бүт жакшы иштерге биз үйлүү боло берели. Кыргызстаныбыздын бардык мекендештериме ушу үйлүү болушту каалайм. Анан биздин компанияны сразу эле ошо YouTube каналдардан көрүп эле келдиңиздер, башка компанияга кайрылган жоксуздар, түз эле ошо Кежин недвижимостьке деп эле келдиңиздер. Кежин недвижимостьтин эмесин YouTube'дан көрүп айтып атпайынбы, бир эле видеоңорду көрдүм. Ошо видео бүткөнчө менин жүрөгүмдө толкундоону башталды да, мен дагы ушуга барайын депчи. Ушу бир видеону көрүп бардым. Эме кылдым, звонок кылдым, адресин сурадым, эртеге бара турган болдум. Ошого чейин дагы экинчи видеоңорду көрдүм. Ушу эки видео менен гана мен ишенип, ушуларга барсам мени үйлүү кылат деген жакшы сезимдер менен бардым. Мекендештер өзүңүздөр уктуңуздар, бизге окшогон, сиздерге окшош эле жөнөкөй эле официальный иштеген мекендештери турак жайлуу болду. Кыргыз паспорту менен эң башкысы бул дагы болсо мүмкүнчүлүк. Азыр үйүнө барсак вообще сонун эмоциялар болмок, тилекке каршы, бирок продавецтерге дагы түшүнүш керек. Алар деле биздин акчабызды алышыбыз керек, андан кийин гана ачкычын беребиз деди. Ушундай үйлөр ар бирөөңүздөргө ниет кылгандардыкка ар бирөөсүнө насип кылсын. Жакынкы күндөрдө город Шолковага барабыз. Үй сонун, бир көргөндө эле Нургүл эже аябай жактырып калган, прям ошого аракет кылып. Андан башка үй жок, керек эмес мага дедим. Анан дагы ар бир документ чогултууда болобу же болбосо процесс учурунда кыйынчылыктар болбой койбойт. Аны ар бир кардар менен иштешкенде баягы бири-бирибизди туура түшүнүү менен эң башкысы биздин компания үчүн результат көргөзүү. Кардар мисалы үчүн үй алам деп келди, ошол кыялыны ишке ашыруу кандай кыйынчылык болбосун. Себеби туура совет бергендер дагы бар, туура эмес совет бергендер дагы бар. Сиздер айттыңыз, Нургүл эже айтты, мен ушундай тааныштарым деле айтып атат. Значит, эгерде алган адам айтып атса, демек туура эле совет берген, демек ал ошол үй алган адам катары эч качан дагы туура эмес совет бербейт. Сиздер дагы куттуктап койсоңуздар болот. Жакынкы күндөрдө Кудай буйруса эжекелердин үйүнө барып, видео обзор менен дагы көрүшөбүз. Амансыздарбы мекендештер? Кежин недвижимость агенттиги аркылуу турак жайлуу болгон кардарыбыздын үйүнө келдик. Кардарыбыздын сделкасы Транскапитал банкта 27 майда болуп өткөн. Көп күн өтпөй ошентип ачкычын алганы турабыз. Үй жөнүндө айтсам, город Шолковада жайгашкан, 2 бөлмөлүү, 3-чү этажда жайгашкан. Ремонтун сурасаңыздар, ремонт аябай сонун. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баасы 6 миллион 400, первоначальный взнос берди. Анан ежемесячный платежу канча чыкты деген мекендештер видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Себеби дал ушул суроону мен биздин компания аркылуу болгон кардарга суроо беремин. Ошондуктан видеону көрүңүздөр, жакты деген белгисин дагы койсоңуздар болот. Анда үйүнө дагы, квартирасына дагы кеттик, анда куттуктаган.
өзүңүздөр көргөндөй жапжарык ремонту менен үй экен. Куттуктайбыз KG недвижимость агенттигинин атынан. Толкунай эже өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Мен Болотбекова Толкунай. Жаран менен алдык да квартираны. Нургүл эжеке. Биринчи жолу келдим, конечно, толкундоо болду, аябай. Кандай десем, түшүндүрүп айтыш кыйын да мындай. Сүйүнүч аябай. Толкундан атасы. Толкундан атам аябай. Рахмат. Эжеси көрүп алган, Толкунай эже көрбөй эле азыр биринчи жолу үйдүн ээси биринчи жолу көрдү. 2 бөлмөлүү, квадрат метри 44, 3-чү этажда жайгашкан, кирпичный дом. Эмнесине карап тандады деп ойлойсуз? Сырты деле сонун экен, Шелкованын центри да? Центри. Эми ошо кирпичный, биринчи кирпичный дом жылуу болот деп, анан экинчисинен ошо ремонтуна аябай уютный жакшы экен. Ошо сиңдим келип тартты, видео тарткан эле уже эме любовь с первого взгляда болду да, сразу эле. Жүрөгүбүз дикилдеди. Бизге лайыктуу деп андан мурун ошо 2-3 квартира көргөм, бирок мен бара албадым, сиңдим барган. Анан ушул квартирага келип токтолдук да, бизге жакты, сиңдиме да жакты, мага да жакты, видео кылып тартты. Сразу эле ошо эмеге да сүйлөшүп, Оксана чалып, биз алабыз, аберден чыгарса болобу деп, анан кийин силерге да чалып айттык го сразу эле. Чыгарып койгула деп. Баасын айтып кетиңиз. Точно так, ежемесячный платеж канча болду, первоначальный взнос канча болду, себеби мекендештер эмне үчүн айтышпайт деп. Тарынганын кереги жок. Кардар өзү айтып койсун. Негизи 6 миллион 600 түштү. Анан кийин ошо сиздердин жардамыңыздар менен 200 миң түшүп берди. Ошондо 6 миллион 400 түштү. Первоначальный взносубуз 1 миллион 921 миң төктүк. Эми страховка аяк андан сырткары ошо именно эмеге первоначальный 1 миллион 921 болду. Ай сайын төлөмү 103 миңге чейин айланды да. Но батыраак төлөөнгө аракет. Батыраак төлөң, ой, Кудай буйрса мына 2-3 жылдын ичинде полностью жаап кутулганга аракет. Ошондой үмүтүм бар да. Старайбыз ошого жапканга. Анан мекендештер дагы бир карманыбыз бар. Аны дагы сүйлөтпөсөм болбойт болуш керек. Өзү 2019-жылы үй алган экен. Сиз деле кеңешиңизди бердиңиз болуш керек, э? Болот эми. Болуш керек. Бул үй да талаада эмне деп үй алабыз деп жүрөбүз. Анан бул өзүнчө бир вложение да. Керек малында сатып кете берсе болот, каласаң жашай берсе болот, коркпош керек. Мен да үй алгам, үйүм кутулганмын, Кудайга шүгүр. Кайсы жактан алгансыз, сыр болбосо айтып коесузбу? Мен деле ошо Московской области Нахабинодан алгам. Нахабино, Красногорский жактан. Красногорский. Ошол убакытта канчага алгансыз? Азыркы бааларда кичине салыштырып кетейинби? Ал убакта мен Котловандан алгам. Канча алды эле? 3 миллион 700 Котловандан алгам. Bir жылдан кийин 1 жыл төлөдүм, 1 жылдан кийин ключ алып, сразу ремонт кылып эле кирип кеткем. Азыр андай Нахабино жактандай. Жок, азыр ал үйлөр 10 миллион. Уктуңуздар эч качан дагы недвижимость Күйбөйт. Артка кетпейт. Тем более ал райондордо кымбат. Ошол мекендештер Толкунай эже үчүн дагы коюп коюңуздар, себеби мен оюмча сонун эле өзүңүз каалагандай үй Өзүм алдыңыз. каалагандай. Биздин компаниянын каяктан угуп келдиңиз? Силердин компанияңарда ошо биринчи сиңдим YouTube'дан көрүп эле толкун ушуну албайсыңбы? Бул жерде рубльдү Кыргызстанга салсаң ал азыр эме низкий болот да, эч эмеси жок. Андан көрө алган айлыгың алгандай кылып төлөп турасың, кутулуп каласың, недвижимостьтан күйбөсүн деди. Анан болуптур дедим. Ноябрь айда бардым, чуркап бардым го, жагылып калмадым экен да, именно Түркиянын өзүнө баргам. Күйүп пишип. Анан барып, ошо договор түзүп эле сразу 250 миң төгүп келгем ошондо. Бир аз кыйынчылыктар болгон мекендештер, себеби кээде ипотеканын одобрениясы кеч чыгып калса, кээде үй тандаганга келгенде токтолуп калабыз. Үй тандаганга келгенде канча үй көрдүңүздөр общий? 3 үй мекендештерге айтып кетебиз. Алдыңкы сиз караган райондон алдыңкы 5 үй сиздин оюңуздагыдай чыгат. Ошону кармап калсаңыз, кармап калдыңыз да. Аны мисалы үчүн бул үйгө деле аябай аракет кылдыңыздар, первоначальный взнос дагы салдырып, бир аз анда да кыйынчылыктар болду, бирок баардыгын жеңдик, кардарлардын көптөп жеңдик, кардарлардын да баягы аракети болгон үчүн куттуктап коюңуздар. Ошо город Шелковадан кыргыз мекендешибиз турак жайлуу болду.
ар бир каалаган ниет кылган мекендешибизге дагы насип кылсын. Сөзүңүздөр болсо сүйлөп коюңуздар. Процентин айтпай калдым да. 28,5%-тан болчу биз алдык. Анан кийин биз уже алып аткан убакта түштү деп 27%-тан алдык да. Азыр ошону дагы ошону белгилеп кетиш керек да. Особенно ошондо экен процент дагы ошо. Не демекчимин, ошо KG недвижимостьтин жалпы командасына чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңер ошо үй бүлөңөр менен тынч болуп, ошо кыргыз мекенинин баардык мекендештерибизге ушинтип кубанып эле жүрө бергиле. Кыргыз жарандыгы менен мүмкүн. Кыргыз жарандыгы менен алдым мен, Кудай буйрса кыргыз жарандыгы. Ошо кыргыз жарандардын баарын ушинтип үйлүү кылып кубандырып жүрө бергиле. Жаштар болсун, ардайым жаштарына жолугуш бир күнгө насип кылсын. Ошо Самара Нурматованын командасына силерге, ар бириңерге атыңарды азыр мен толкунат, атыңарды унутуп атам. Зульфиянын атын бирок жакшы билет. Баарыңарга терең ыраазычылык. Ошо алам деген, квартира алам дегендерге чочубай, коркпой, үрпөй эле ала берсеңер болот. Эч нермеси жок да мындай. Эми башында ар кандай ойлор келиши мүмкүн, бирок качан өзүң плюсту алып, өзүң эме алганда уже башкача ощущение сөз менен жеткириш кыйын да. 6,400,000 түштү. Транскапитал банк Кыргызстандын жараны ставкасы 27. Мекендештер баардык сурооңуздорго жооп алдыңыздар болуш керек деп ойлойм. Дагы бир мекендешибиз KG недвижимость агенттиги аркылуу турак жайлуу болду.